Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын 8 А классынын окуучусу Тургунбекова Даткайымдын Алтын күз конкурсуна карата гүлдөрдү презентациялоосу. Деги эле адамдар атайын үйдүн кооздугу, көркү жана адамдарга дары чыгуу үчүн гүлдөрдү өстүрүшөт. Гүлдөр 3 түргө бөлүнөт: бөлмө гүлү, короо гүлү жана талаа гүлү. Бөлмө гүлүнө стапифилум, алоэ, каланхоэ жана башка гүлдөр кирет. Стапифилум бул айым бактысы деп аталат. Ал жеке мамилелерди бекемдөөгө жардам берет. Мындан тышкары, стапифилум абаны зыяндуу жана оор заттардан тазалайт жана абаны нымдандырат. Өстүрүүгө да абдан жеңил. Алоэ бул гүл көптөгөн жылдардан бери үй дарыгери катары колдонулуп келет. Ал ооруну басуучу, өт айдоочу, антибактериялык жараттарды айыктыруучу, күйүүгө каршы касиеттерге ээ. Каланхоэнин бунун жумшак жана ширелүү жалбырактары ириңди, жараларды, бышып кеткен жана оору сынган жерлерге дары болуп саналат. Каланхоэнин ширеси танзилит, гайморит, стоматит, пародонтоз, гинекологиялык ооруларды дарылоодо колдонулат. Ал эми короо гүлдөрү гвоздика, петуния, шафрон жана башкалар. Гвоздика суукка да, ысыкка да чыдамдуу, кыкты жакшы көтөрөт. Топуракка кык кошулса жакшы өсөт. Тамырынан да, уругунан да көбөйө берет. 2-3 күндө бир сугаруу керек. Бир түбүнөн бир нече гүл ачылат. Ачылган гүл 10 күндөй турат. Петуния 18-20 градус температурада өсөт. Топурак муздак болсо гүлү өспөй калат. Жалбырагы 10-15 күндө чыгат. Бул гүл кыкты жактыра бербейт. Шафран кунусканага декабрда себилет. 3-5 күндө эле чыгып калат. 2-3 күндө бир суу куюлуп турат. 15 күн сайын желе болбош үчүн дарыны сууга чылап, жалбырактарды чачуу керек. Шафран